başıma ötken aslında basbay жүрүп. Бул жерде баланы байлап туруп, Тырышкан балдардын эмесин, тарамыштарын чөгөн го. Скоростун өткөзүң болот, скоростун азайткызың болот. Мен үчүн автомобиль здоровый эле кадимки эле башка балдардай эле. Милиция var, заявление дал. Мен оюмдагыдай кылбай бар. Андай жакпайт да. Аракетчил адам дайыма өзүнүн жигердүүлүгү, тырышчаактыгы, күжүрмөндүгү, ишинин кылган натыйжасы менен ийгиликтерге жетет. Мына ушундай адамдардын бири Чүй районуна караштуу Чүй айылынын тургуну Автандил Апитаев. Сиздер менен бирге Автандилдин ишмердүүлүгүнө чогуу күбө болобуз. Биз менен болуңуздар. Аракетчилдиги, тырышчаактыгы менен ийгиликтерге жетишип келаткан Автандил көпчүлүктү таң калтырууда. Ал учурда өзү башынан өткөргөн мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга керебет ойлоп таап, аларды жасоо үчүн Баса алам аттуу ишкана ачкан. Ага кошумча ат терапиясына окшоштуруп да жакында электрондук аппарат ойлоп тапты. Жыгач устачылык, там салуу, электр буюмдарын оңдоо өнөрлөрү, үй жумуштары, тигүүчүлүктү да жакшы билет экен. Ойлоп табуу, инновациялык, интеллектуалдык долбоорлор менен алектенет. Башка мамлекеттерге чыгып атат. Казакстанга, Россияга, этеңерде Дубайга бир эмен аппарат жөнөтөбүз. Автандил бала кезинен эле өжөр жана аракетчил. Тубаса шал оорусу менен төрөлгөндүгүнө байланыштуу ал 10 жашында баса баштаган. Мойнума келип, өзүм кыймылдап баштаганда эшикке чыгып, мен басам деп эшикке чыгып жанагы эмени кое бергенде жыгылдым да. Бул жок деді. Жыгылып кайра эле турам, 2-3 сааттай кайра эле жыгылам. Колдорум баардыгы мындай тытылган кан, тизелерим баардыгы тытылган кан болчу. Ошентип колдорум канап, майна таштар колума кирип кетчү. Ошентип жүрүп чыгам. Басып баратсаң инвалид, аяк дегендерди уккам. Ал баардыгын баягы туткам да, баардыгынчы. Теги зарубежный кинолор модель чыгып атат. Ван Дам, Джеки Чан, Арнольд, ошондордун теги кинолорун көрүп, үчүлүк өсүп, бат кыймылдап, өзүн тренировка кылып, отжимание кылып, үйдө эшикке чыгып, теги турниктерге асылып, тартынып, ошентип жүрүп, жана лестницада чыгып түшүп, эметип атып, ошо менен жакшы басып кеттим да. Эмерек жасаган ишканада иштеп жүрүп, жыгач уста болуп калган. Баса албай жаткан балдар үчүн түрткү болгон Баса алам аттуу керебетти жасагандыгы Орто Азиядагы эң чоң ачылыш десек болот. Басып кетиш үчүн Баса алам деп койгонбуз. Экинчи эмеси бас аламга деген дагы түшүндүрмө кетет. Бул аламды дагы көр, басып аламды көр деген. Жалаң эле ушундай балдарга жазап, ушу менен иштеп эметейин деп чечтим дегенде, биздин Кыргызстанда жана Орто Азияда ушу менен иштеген кишилер жок экен. Буга чейин элдер Россиядан, Европадан осындай аппараттарды заказ кылып, өтө кымбат акчага түшүп. Канчалаган бөбөктөр тубаса шал оорусу менен төрөлүп, калыбына келтирүү, дарылоо борборлоруна алып барышат. Дартына даба табылбай жаткан учурда бул аппарат физикалык жактан кадыресе жардам болууда. Көпкө жатып калган кан айлануусу жайлангандан кийин ден соолугуна залал тийгиз баштайт. Керектүү витаминдер, кислороддор жетпей калат, жете турган жерибиз. И ошодон инвалидностька күчүп көтөрүп да, жаткан болгончу. Ошон үчүн ушундай аппаратка койгондо, качан кишини мындай вертикально койгондо, ошондо кан айлануу өзүнүн эмесине нугуна түшөт экен да. Нугуна түшүп, кан айлануу жакшы болсо, ден соолугу, баланын ден соолугу жакшы болуп баштайт дагы. И ага жумуш болуп баштайт да. Бул жерде баланы байлап туруп, тургузуп коет.
Кара Дөбө айылынын тургуну Данияр Иманалиев бул жыгач керебетти эгиз балдарынын түгөйү ак тилек үчүн атайын алып келип колдонууда. Муну кандай кылып, каяктан жасатып, каяктан табайын деп өзүм ойлонуп жүргөндүм да көпкө чейин. Анан ошол жакта массаж кылган бала токмокто жасап атат деп угуп калып элем. Барып эле автомобилге жолугуп калдык анан. Ошо менен Кудай буйруса эми кичине болсо дагы баягы балдарга жеңил экен да. Жеңил баягы кечке эле бала жата бербей, баягы муну кармап любой түрүндө мындай бул колдорду мындай кармап, массаж кылып, элка жасаганга бала өзү столду мындай тургузуп койгонго ылайыктуу экен да мындай. Автандилдин бүт дити мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга коюлгандыктан алар үчүн дагы бир аппарат ойлоп тапкан. Аны ат формасында жасаган, учурда сынап көрүүдө. Жанагы ат басканда секирип басат да. Ошондо балдардын омурткалары көзүнүн эмесине келеткен да жанагы калыныч жанагы вибрациялык мындай ат секирген сайын баланын жанагы тартышкан тарамыштары да коюп өзүнүн спокойный эметип баштайт да. Балдар ошол үчүн ушундай имитациясын ойлоп тапкан. Бала ишин tutуп алып, эки брусту алып Мисалы кандай болот? Ячейканы ар бир ячейканын ичине бутун салып көтөрүп башканга да келдичи. Брустун мындай карманыштары полностью регулировка болот. Бийикке Автандил үй бүлөдө жалгыз эркек бала, эжелери бар, атасы дүйнөдөн өтүп кеткен. Учурда апасы, эки эркек уулу, жубайы болуп чогуу турушат. Ошолар жакшы жашаса экен. Ошолар жакшы жакшы ден алып, ден соолуктары жакшы болсо экен деп. Ушундай эме пикиринен иштеп аткан жокмун. Апасынын кесиби мугалим. Ал Автандилди өз алдынча жана эч нерседен коркпой алдыга жүрүүгө, умтулууга тарбиялаган. Барлык деле өз жасайт. Анан мен Автандилди эме деле эч бир эме деген да, бир башка бирөөлөрдө может басканда эми бир чуть-чуть по-другому басып калганда эметиши мүмкүн, а мага эчтеке көрүнбөйт. Эч кандай эме недостаток көрбөйм мен. Мен үчүн обычный эле эркек, обычный эле эме. Колунан бар жок келет. Могу цвети деле, монтажын деле жасай берет. Сантехниканы деле эмете берет. Дуал урасыңбы десең ура берет. Мык кагасың десе кага берет. Бул отуруп алып жана игра андай мындайларды көрбөйт телефондон. Бул телефондо эме интернеттен эмелерди көрөт. Кантип машинаны оңдош керек. Өзүнүн машинасын өзү эле оңдоп алат. Бул уже 3-4 машина менген. Сен армияга барган жоксуң. Ошол Москва сага армия болот. Жашоону көрүп келесиң да, башка балдардай эле Россияга жөнөтөтүн. Анан Россияга барып 4 жыл иштеп келди. Стройкада жанагы машиналарды жууп, антеметип, башка балдардай эле мага акча жөнөтчү, кадимкидей эле акча жөнөтүп анан келип атканда мага бриллиант шакек алгай келиптир мага мен иштегенмен деп. Жубайы жолдошунун камкор, мээримдүүлүгүн, элпектигин белгилейт. Автандилдин мүмкүнчүлүгү чектелбей эле, тескерисинче чексиз дейт ал. 2015-жылы жол кырсыгында калган элем. Анан ошондон улам сол тарабым иштебей майыптуулук калдым. Анан биз экөөбүз ошо майыптуулугу бар адамдар менен ошо көлгө барат, анан ошол жылы таанышып, может экөөбүз бирибизди түшүндүк, буюрса ошондон улам эле жакшы сүйлөшүп, түшүнүшүп кеттик. Автандил аял затына кандай десем, мындай уважение көбүрөөк кылат, мындай родителер жакшы сыйлайт, эжекелери, карындаштары. Автандилдин экинчи турмушу тууралуу айта кетсем, экинчи баягы мурунку жашоосун экөөбүз эстебейбиз эле. Ортодо эки баласы бар, бул жерде балдардын эч кандай күнөөсү жок, как обычно эле өзүмдүн баламдай эле экөөнү кабыл алам.
Мисалы экөөбүз бири бирибизди түшүнөбүз, главное ошо да. Жашоодо экөөбүз бири бирибизди түшүнөбүз, экөөбүз бири бирибизди сыйлайбыз. Жакында буюрса бала күтүп атабыз. Экөөбүзгө айырмасы жок, кызбы, эркекпи, экөөбүз главное ден соолукта болсун балабыз деп эле. Ошону эле күтүп атабыз. Биз барган учурда автомобилдин автоунаасынын жоголуп кеткен номери табылып калды. Токмокко объездной жактан билгем деп. Келип тургандан кийин номерим түшүп калыптыр да. Группага чыгарып атты да, менин номеримди нашли депчи. Ошо айтып коюп, сиз номериңизди табылды депчи. Ошо гос номерди алганы баратам азыр. Тапкан кишинин үйүнө. Жоголгон номер табылды. Номер жоголгон нерсе табылса жакшылыкка, Көп жылдан бери автоунаа айдайт. Бүтүлбөгөн кырсыкка учурап жабыркагандыгын да эскерет. Азыркы унаасы өзүнө жайлуу жана жагат. Айдаганына уже 15 жыл болот. Бул машина как менин бутум, менин канатым. Баланы, например, басып кыйналгандан көрө ушу менен кыйналбай жүрөм да. Машинаны айдап баратканда мен өзүмө как инвалид сыяктуу, инвалид эместей кылып көрөм да өзүмчү. Знакты койгондо, бул знак менен биздин мамлекет, например, ар бир көчөдө эмелерди коюш керек эле да, андай специальный парковкаларды коюш керек эле да, инвалидтерге ылайыкташканчы. Биздин мамлекет ошону кылбаган үчүн закон чыгарып койгондо, бул ушундай знак менен любой эле остановка запрещена, парковка запрещена деген знактарга токтой бергенге мүмкүнчүлүк берип койгон. Ошон үчүн знак менен любой эмеге барып өзүң токтой берсең болот. Автанди спорт менен да машыгат. Ал кол күрөш боюнча чебер. Бир катар мелдештерге катышып, медалдарды алган. Жубайыдагы кыздар арасындагы кол күрөш боюнча жарыштарга катышып жүрөт. Бул жак кол күрөш боюнча республикада 3 жолку чемпион. Кыздар арасында 70 барына чейин. Мен болсо эркектер арасында 70 бардан өйдө жогору 7 жолку чемпион болдум республиканын. Азиянын 3 жолку чемпиону. Ар кандай ыкмалар бар да. Бул жерде биринчи крюк деген бар, мындай. Автандил ойлоп табуулары үчүн каражат жетишсиз болгондуктан интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик агенттиги тарабынан жарыяланган долбоорго катышып, жаңычыл эмгеги менен жеңип алып, бөлүнгөн акча каражатына жумуш үчүн аппараттарды алган. Ага улай эле өзү жашаган Чүй районунун Чүй айыл өкмөтү тарабынан ишкана ачууга атайын имарат бөлүнүп берилген. Швейный цех. Бул жакта. Тиги бөлмөсү. Тиги бөлмөсү. Бул жакта швейный эмелер турат, машинкалар. Бул жакта ошо биздин кабинет. Бул жакта ошо биздин наградалар. Ар эмеден денген. Бөлмөдө ошо биз келген пациенттерди ошол жерде кабыл алып, ошол жерден развойлерин ченеп калып. Бул жак сборочный цех. Келген детальдерди ошол жерден мында чогулат. Булар бөлүк. Баса алам ишканасында 4 ишчи, анын катарында жубайы да чогуу иштейт. Бири-бирине жөлөк болуп жардам беришет. Жардам бериштейм, медперсонал болуп. Кызматкерлерин деле өзүнүн досундай эле, мисалы кандайсың, мамилеси бир тууганындай, досундай эле отношения жасайт. Ошолор менен чогуу эле, мисалы, жок, мен директормун бул жакта, мен мындай өзгөчөмүн дейт да. Бир нерсени кылса, ошону аябай кызыгып, мен ушундай берилип алып да. Анан алаксызсаң да сени укпайт, ошону кылып эле. Автандил тигүүнү эң мыкты өздөштүргөн.
бул өнөрдү ал зарылчылыктан улам үйрөндүм дейт. Буларды мен мурда базарга апарчумун да, апарып тиктирчүмүн. Швеяларга. Дайыма эле швеялар, например, бош боло бербейт. Биякта сен клиентиң күтүп турат, качан меники бүтөт деп. Ошентип мен өзүм машинка сатып алып, ошодон сатып алып, ошондон баштаган өзүм тигип. Максаттуу багыт алып, талыкпаган эмгектин, түмөндөгөн түйшүктүн, жигердүү, күжүрмөн аракеттин натыйжасында гана адам ийгиликке жетет. Автандилдин иши буга далил. Ал ушуну менен гана токтоп калбастан Ысык көлдүн жээгинен жер алган. Ошол жерге мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн атайын калыбына келтирүү борборун ачам деген планы менен бөлүштү. Бөбөктөрдүн басып кетишине коляска же керебет гана жардам бербейт. Ал үчүн толугу менен дарылануу да чоң шыпа. Ушул сыңарындай адам да бир эле иши менен токтоп калбай, колунан келип турса, башка мүмкүнчүлүктөрүн да колдонушу керек. Эмгек гана адамга бакубат жашоо тартуулайт. Клара Кудайбергенова, Кыргызстан, Чүй областы, атайын Интерньюз каналынын умтулуу долбоору үчүн.